Барыңыздарды Алтай тектүү элдердин тарыхына жана тагдырына арналган бүгүнкү форумдун açılışın менен куттуктайм. Кыргыз президентинин демилгеси менен уюштурулуп жаткан эл аралык форумдун салтанаттуу ачылышы бүгүн Бишкекте белгиленүүдө. Аны Албазбек Атамбаев ачып, Башкырстандын, Татарстандын президенттери, мамлекеттик думанын депутаты жана башкалар чыгып сөз сүйлөдү. Алардын көпчүлүгү Алтай тектүү элдердин буга чейин карым-катнашы жакшы болбогонун, алардын тарыхын эки бөлүп кароо аракеттери жасалганын айтышты. Келечекте изилдей турган, мындан да жакындаша турган иштер көп экени белгиленди. Биздин дилибиз, биздин тарыхыбыз, биздин түбүкүбүз бир болуп жатат. Бүгүнкү биз бул 21 шакта биздин байлыгыбыз кайда? Бизди не кандай бириктиреди? Ол керек. Тарыхчылар Алтай цивилизациясынын адамзаттын тарыхына, маданиятына, экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымын чоң деп айтып жүрүшөт. Алтай эне сай өз мезгилинде Кыргыз улуу империясынын мамлекети болуп турган. 4 жыл болду. Алгач бул демилгени көп жетекчилер мындай колдогон жок, түшүнгөн жок. Путинге улам айтып алып туруп, мына быйылкы жылы бул демилгени колдоду, себеби Алтай тектеш элдеринин интеграциясын күчөткөндө гана мына келечекте азыркы Евразиялык экономикалык шериктештиктин иш алдыга жылаарын эми түшүндү. Почему же в нереальных мечтах? Бүгүн башталган форум эртең Чолпон атада уланып, көчмөн цивилизациясынын борбору ачылат. Алтай элдеринин тилин, маданиятын, тарыхын изилдөөгө арналган илимий иш-чара Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жатат. Ал буга чейин дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде өтүп келген.